Вайоминг штатынан салам. 30 жылда мындай болгон эмес деген. Аябай бир популярдуу соңку 5-6 жылдагы бир фраза бар го. Бир жагынан күлөрүңдү же ыйларыңды билбейсиң да. Баягы эле айтылып бүтпөс. Жеңишбек Токторбаевдин бир кылыктары жөнүндө дагы бир маалымат чыкты. Ошол маалымат менен силерди бөлүшөйүн. Эми силер деле көргөн болушуңар мүмкүн, анан буну көргөнбүз, анан билгенбиз, анан кайра айта бересиңер дебегиле. Мен ошол мисалы жаңылыктарда же башка жакта чыккан нерселерди мындай жөнөкөй жалпак тил менен силерге түшүндүрүп бергенге аракет кылып атам. Эгерде жакпаса өтүп кете бергиле. Лайк да баспагыла боло эметип кете бергиле. Же комментарий жаза бергиле. Жакпаса жакпайт деп жаза бергиле. Бирок мен өзүмдөн айткан турган нерсемди айта берем, дей турган нерсемди дей берем. Менин алдымда ушундай камерам бар, социалдык баракчам бар, көрө турган өзүнүн көрөрмандары бар. Ошолорго жеткире берем. Анан силер болсо ошол видеолорду алып WhatsApp группаларга, айылдагы группалар жана башка нерселер бар да, ошол жактын баарына тарата бергиле, элдерге жетсин маалыматчы. Мен айтайын деп атканым, ал Эргул 2 миллиард сомго Ош Уна автобекетин суу канал башкармалыгын жана Ош шаарын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу ишканасын, анан дагы бир муниципалдык ишкана деп атат да. Ошо 4 ошо муниципалдык ишкананы, Ош шаарына тиешелүү ишкананы күрөөгө коюп, залогко коюп, анан банктардан кредит алыптыр. Ушундай уктуңар беле? Мамлекеттин ишканаларды күрөөгө коюп туруп, кредит алгандарды уктуңар беле? Бизнесмендигин кылган койуп кеткен да. Мен билбейм, мен мындай жаңылыкты ошондой нерсе барбы? Эгерде муниципалдык кызматкерлер көрүп аткан болсоңор айткылачы. Кыргызстандын тарыхында мындай нерсе болгонбу? Ошол мамлекеттик ишкананын имаратын алып туруп, коюп туруп, кредит алган. Мисалы мектепти алып туруп, күрөөгө коюп туруп, кредит алып, бир нерсе кылгандай, же болбосо бала бакчаны, же болбосо балким ГКМнын, МВДнын имаратын ушинтип туруп күрөөгө коюп туруп, насыя алып, ушундай окуя барбы Кыргызстанда? Мен таң калып бете албай жатам бул кишинин кылыктарыначы. Эгерде билген болсоңор комментарий жазгыла. Ушундай кылып кредитке бирне алып туруп, анан бир нерсе курган туурабы силердин оюңарча? Бул деген не деш керек? Бул кылмыш жаза кодексине менен деле муну тергесе болсо керек. Себеп дегенде бул жерден бул күлбөй айта турган болсок, бул мамлекеттик мүлктү банктарга залогко коюп атат. Анан ал жактан акча алып атат. Анан анын өзүнүн пайыздары бар да, пайыздары бар. Сен не кылсаң деле ошол пайыздары менен төлөшкө туура келет. Бул деген чыгым да. Бир нерсе кыл, бул жанагы адамдар үйүн залогко коюп туруп эле той бергенге барабар да. Той бергенге эшиктин алдына дарбаза зарбаза салып алганга барабар да. Бирок ал сага пайда алып келбейт да. Пайда алып келбегенден кийин бул деген чыгаша. Колуңан келбейби? Дарбазаны эмки жылга чейин кое тур. Ашыкча акчаң болсо анан кийин салып коесуң деген эле маселе да. Мына ошондой нерселерди майда барат чарба иштерин чечиш үчүн мамлекеттик ишкананы залогко койгонду мен билбейм. Сөз жок да бердечи, сөз жок.